Бул менин сөзүмдү тескери кабыл ала албагыла, Кыргызстанда бир балалуу эле болуш керек деген дагы. Силер эмне баланы аз төрөгүлө деп атасыңарбы деп көп айтышат да, айылда жерлерде жолукканда. Төрөш керек деген да маанилер бар. Төрөй бериш керек. Төрөлүшүнүн ортосунда 2 жыл, 3 жыл сакталсын. Жок дегенде орточо 2 бала төрөлүп атат да. Айым жаш болсо, ден соолугуна байланыштуу же өлүм коркунучу болсо, ал төрөй албайт. Ошо пособие үчүн кээ бир төрөгөндөр бар экен, мына келип атат. Пособияны алабыз деп төрөгөндөр. Негизи Кыргыз Республикасынын жарандарынын репродуктивдик укуктары жана алардын аткарылышынын кепилдиктери тууралуу мыйзам 2015 жылы кабыл алынган. Андан бери ушул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча депутаттар өздөрү катышып жумушчу топ түзүлүп, ушул социалдык маселелер боюнча комитеттин мүчөлөрү, башка депутаттар дагы биз Кыргыз Республикасынын бардык аймактарына барып, ушул мониторинг жүргүзгөнбүз негизи. Бул жерде көйгөйлөр бар. Кыргызстанда эне өлүмү боюнча кыскаруу, эне өлүмү азайып атат десек болот. Бул жеңиш. Бирок дагы деле абдан көйгөйлөр көп. Мисалы үчүн, бир жылда 2 жолу боюнда болгон энелер, же болбосо боюнда болбош керек деп медициналык көрсөтмөлөр бар. Бирок майып болуп калышы мүмкүн, бирок кокустан ал ар кандай себептер менен боюнда бар болуп калышы мүмкүн. Ошондой бир мындай көйгөйлөр бар да, айыл жергесине чыккандачы. Үй бүлөнү пландаштыруу дегенде дагы биз жолугушууларга чыкканда, көбүнчө бизге муфтияттан да чоң жардам беришти. Себеби дегенде, үй бүлөнү пландаштыруу дегенде бир жаңылыш пикир бар. Силер эмне баланы аз төрөгүлө деп атасыңарбы деп көп айтышат да, айылда жерлерде жолукканда. Анан биз өзүбүз дагы үй бүлөнү пландаштыруу андай эмес. Ар бир баланын төрөлүшүнүн ортосунда 2 жыл, 3 жыл сакталсын. Ошол эненин ден соолугуна түздөн түз таасир этет. Андан түздөн түз таасир этет дагы эне өлүмү, ошол маселелерди бүт түшүндүрүп келебиз. Андан сырткары жашы жете элек кыздардын жанагы мыйзамсыз боюнда алдыруу деген дагы көйгөй бар. Биз буну жашыра албайбыз. Ар бир өлкөнүн аймагына чыкканда дагы маалыматты билбегендиктен же кандайдыр бир ар кандай маселелер боюнча толтурат. Анан ушул мыйзамдын аткарылышын мониторинг жүргүзүү максатында тегерекстөө өткөн, анын резолюциясы мына 2-чи маселе болуп атат. Резолюция менен да таанышып чыксаңыздар, урматтуу кесиптештер. Андан тышкары ушул UNFPA, анан үй бүлөнү жана Кыргыз альянсы, үй бүлөнү пландоо боюнча Кыргыз альянсы, андан тышкары Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин калкты жайгаштыруу жана өнүгүү боюнча комитетибиз бар. Биз баарыбыз биргеликте ушул мониторинговый инструмент деп коет. Ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгө ушул инструмент иштелип чыккан эксперттер тарабынан урматтуу эксперттерге чоң рахмат айткым келет. Бардык депутаттар алып, ушул мыйзамдын көзөмөлдөй алат да. Андан сырткары урматтуу кесиптештер, негизи эле мына 2020-жылга чейин 1,5 жыл убакыт калса, кийинки шайлоолорго чейин мыйзамдар негизинен кабыл алынып, азыр эми жогорку кеңеште ошол мыйзамдардын аткарылышы боюнча мониторинг жүргүзүү абдан маанилүү болуп атат да. Мисалы үчүн 2015-жылы ушул чакырылыштын башында кандай мыйзам кабыл алынса маанилүү. Эми 2-3 жыл өткөндөн кийин ошол мыйзамдар иштеп жатабы деп. Ал үчүн бизге бир мына мониторинг жүргүзүү үчүн инструменттер керек. Ошол боюнча дагы ошол жогорку кеңеште жумушчу топ түзүлгөн, мониторинг жана баалоо деп. Так критерийлер керек. Биз кантип баалайбыз, кандай көрсөткүчтөр болду, ушул абдан маанилүү. 4-чү дагы бир маселе, Бириккен Улуттар уюмунун UNFPA бөлүмү буга чейин донорлордун жардамы менен биз жана контрацептивдик каражаттар деп айтып келебиз. Ошолор бекер берилчү. 2015-жылы токтоп калгандан кийин Кыргыз өкмөтү бюджеттен өзү каржылаш керек. Өзү каржылаш керек деген жана мен сөзүмдүн башында айткандай эле медициналык жактан көрсөтмөлөрү бар. 7 балалуу, 10 балалуу, мисалы үчүн айым жаш болсо, ден соолугуна байланыштуу же өлүм коркунучу болсо, ал төрөй албайт. Бирок тилекке каршы ошол каражат, контрацептивдик каражат жетпегенинен ал баланын өмүрү да кыйылат, анан ошол төрөт учурунда өзүнүн өмүрү да кыйылып жаткан учурлар бар. Андан тышкары
ошол медициналык көрсөтмөлөр менен боюнда болбош керек деген бар, жакырчылыктан сырткары. Мына ошол калктын аялуу катмарына контрацептивдик каражаттарды ошол саламаттык сактоо министрлиги жеткирип, түшүндүрүп бериш керек жеринде. Урматтуу депутаттар, кыскача маалымат ушундай. Мен бир аз маалыматты айтып койсом, негизи бизде расмий маалыматтар боюнча 2008-2017 жылга чейинки мезгил ичинде төрөлүүнүн жалпы коэффициенти өсүү тенденциясына ээ болду. Кыйла жогорку деңгээл 2010 жылдан 2016 жылга чейин болду. Негизи биздин кыргыз улуту жаш муундарды жана дени сак жаңы генерацияны толуктоо потенциалына ээ. Мына ошол потенциалды биз жоготпошубуз керек. Биз буга чейин дагы айтып келебиз, көптөгөн изилдөөлөр менен мына 2030 жылы ушул потенциал жоголот. Эгерде биз азыр кам көрбөсөк, репродуктивдик укуктар, жаңы төрөлгөн балдар, эненин ден соолугу боюнча кам көрбөсөк, 2030 жылы улут карый баштайт. Жөнөкөй жалпак тил менен айтканда, пенсионерлердин саны көбөйөт. Бул дагы мындай биз үчүн жакшы көрсөткүч болбой калат. 2017 жылдагы бардык төрөттөрдүн санына карата аралык бир жылдан аз болгон учурлар 9% сакталып калат. Мисалы үчүн январда төрөсө бир жаш келин, ал кайра эле жылдын аягында декабрда төрөп атат. Бул дагы мына энелердин өлүмүнүн көбөйүшүнө алып келет. 2 жылдан баштап андан азыраак аралык 22%ды түзөт. Ошол 2 жылда аралык сакталса 22% да. Мурда Советтер Союзунда бул аралык өзүңүздөр билесиздер, абдан жакшы сакталган. Баарыбыз билчүбүз 3 жаш аралык болсун деп. Канча бала болсо 10 бала, 7 бала, 5 бала төрөлсө дагы аралыгы сакталышы керек. Эми биз буну айтып эле келатабыз. Ушул саламаттык сактоо министрлиги дагы ушул мониторингдин жыйынтыгы боюнча мындан ары дагы байкоо жүргүзөбүз. Жакшы иштерди алып барыш керек да, көбүнчө профилактика жумушун. Медициналык демографиялык изилдөөнүн маалыматтары боюнча мурдагы төрөттөрдөн кийин 2 жылдын ичинде төрөлгөн 5 жашка чейин курактагы балдардын өлүм деңгээли мурдагы төрөттөрдөн кийин 4 же андан көп жылдан соң төрөлгөн балдар арасындагы салыштырмалуу 40%га жогору да. Мисалы үчүн ошол өлүмгө түздөн түз таасир этет. Ошол аралыктарчы баланын ортосундагы. 2017 жылга карата репродуктивдик курактагы аялдардын саны Кыргызстанда 1.590.000 адамды түзөт. 2018 жылдагы төрөттөрдүн саны 160.781 түздү. Бул 160.781 бала төрөлдү. 2007 жылдан 2017 жылга чейин мезгил ичинде 13-17 жаштагы кыздар арасындагы төрөттөрдүн саны 2 эсеге азайды. Бул жакшы көрсөткүч. Жыл сайын элелер өлүмүнүн структурасында 2%дан 10%га чейин 20 жашка чейинки курактагы кыздар турат. Мына ушундай негизи ушул мыйзам маанилүү, кабыл алынгандан кийин текшерүүгө абзел. Ушул инструмент дагы биз үчүн маанилүү болуп атат. Урматтуу кесиптештер, сиздерден суранам, ушул инструментти биз кийин колдонууга беришибиз керек. Колдоп койсоңуздар. Менин оюмча бул багытта иш алып баруу бизге аябай керек нерсе деп ойлойм да. Ушул эле тарапта жана үй бүлөнү пландоо жөнүндө сөз козголуп кетти. Ошо сөзүмдүн алдында мен бир нерсени тактап алайынчы. Айдайым, сиз айттыңыз канчанчы бир жылы улуттун карышы башталышы мүмкүн деген, мен чала угуп калдымбы? Айтсаңыз, кайсы? Иликтөөлөр боюнча 2030 жылы. 2030 жылга карата пенсионерлердин саны көбөйөт, балдар азыраак төрөлүп, ошондо биз жана карып аткан улуттарга киребиз деп мындай азыркы эсептөөлөр боюнча ошондой да. Эгерде ушул сакталсачы темп. Кантайча андай болушу мүмкүн? Мен да таң калып атам да. Бизде жок дегенде орточо 2 бала төрөлүп атат да. Төрөлүп атат, бирок балдардын ден соолугу, энелердин ден соолугу, андан сырткары миграцияга кеткендер абдан көп. Ошол 18 жаштан 45 жашка чейин бардыгы агылып кетип атпайбы? Ошолор Россияда, Казакстанда төрөп атышат да. Балдар ошол жакта калып атат негизичи. Анан биз жана жөлөк пулду да киргизип атканда ошол 2030да алганбыз да. Анан майыптугу бар балдар абдан көбөйүп атат. Жылдан жыл кошулуп атат да. Ошентип барып, анан азыраак төрөлүп атат дегендей бар да. Биз негизи балдар, сиз айткандай 2 бала, негизи төрөлүк темп аябай жакшы, 160.000, 170.000. Бирок алар төрөлгөндөн кийин алардын ден соолугу кандай болуп атат да? Төрөлгөндөн кийин абалычы. Рахмат. Деги эле бул аябай мамлекеттик чоң көйгөй бул чынында. Бүгүнкү бул жерде
керек болсо маалымат булактары да отурса болмокпу. Бизде КТР, ЛТР, Маданият информация министрлигинен. Анткени биз ушул тарапта аябагандай чоң жаңылыштыктарды же болбосо жакшы иш алып барбагандыгыбыз көрсөтүлүп атат. Урматтуу өкмөт, урматтуу саламаттык сактоо министри. Бул сизге эле тийиштүү эмес деп ойлойм, жалпы мамлекеттин өсүшүнө тийиштүү. Бир жагынан алганда улуттун көбөйүшү жакшы. Бир жагынан алганда улуттун көбөйүшү эгер сапаттуу көбөйүү болсо жакшы. Мына акыркы убакта биз эмнени көрүп отурабыз? Биздин 800 миллионго жакын мындайча айтканда алып күчүндө турган биздин кыргызстандыктар чет элдерге чыгып кетишти. Эми ал жака чыкканда дагы ал жака барып дагы бир чоң жумуштарга орношуп, мисалы жок дегенде орто звенодон өйдө жумуштарга орношуп, башкаруу жумуштарына орношуп атса дагы мүмкүн жакшы деп эсептемекпиз. Бирок тилекке каршы 90%дан өйдөсү кара жумуштарда иштеп жүрүшөт. Эмне себептен? Себеп дегенде билим деңгээли жетишпегендиктен, башка өсүп атканда ошол жараныбыз мамлекеттик толук камсыздоо болбогондуктан. Бирок ошого карабай биздин элдин арасында дагы, жашоочулардын арасында дагы мына көп балалуулукка дагы үй бүлөнү пландоо кылбай иш кылган учурлар бар. Кээ бир жерде төрөш керек деген да маанилер бар. Төрөй бериш керек. Бирок бир үйдө 10 чактынан ашык бала болсо, албетте бүгүнкү орто маяна менен ал балдарды бага албайт. Демек, бала төрөлгөндөн баштап укугу бузулуп атат. Билимге болгон укугу, саламаттык сактоого болгон укугу, башка укуктары бузулуп атат. Ошону менен биз мындайча айтканда толук кандуу гражданды тарбиялай албай атабыз. Өкмөт алсыз бүгүнкү күндө аны кылууга себеп дегенде мына өзүбүз көрүп атабыз. Биз билим берүү тармагына дайыма акча жетпей келет, мектепке акча жетпей келет, бала бакчага акча жетпей келет, саламаттык сактоого акча жетпей келет. Анан ушул багытта мен оюмча мындан да терең иш жүрүш керек деп ойлойм да, айдайым. Абдан терең иш жүрүш керек. Бул мындайча айтканда мамлекеттин өсүшүнүн стратегиясынын бирден бир негизги бөлүгү ушул. Биз туура бардык жакты камтып иш жүргүзүш керек да. Мындай мониторингдор терең болуш керек дагы. Анализдер терең болуш керек. Мисалы, бекеринен эмес да, Кытайдагы ушундай терең изилдөөлөрдү жүргүзгөндөн кийин бир балага деген мисалы мыйзам чыгаргандагы бекер эмес да. Алар дагы өзлөрүнүн экономикалык шартына, стратегиясына караша мүмкүн чыгаргандыр ошол мыйзамды дагычы. Эми бул менин сөзүмдү тескери кабыл ала албагыла, Кыргызстанда бир балалуу эле болуш керек деген дагы. Азыр бирдеке айтсаң эле балекет болду, тойго барсаң да, ашка барсаң дагы бир балекет каптап чыгышат экен. Кеп андай эмес. Кеп терең изилдөө жүрүш керек мамлекет тарабынан. Саламаттык сактоо, билим берүү, маданият, информация министрлиги терең изилдөө жүргүзүп, мамлекеттин стратегиясына өсүшүнө болгондой кылып, туура, анан ошол туура чечимди биздин жашоочуларга, жарандарга аң сезимине ошол тийиштүү иш-чараларды кылып чыгыш керек. Аларды керек болсо, мына бизде өкмөттүн акчасын алып, аябагандай чоң СМИлерибиз бар. Маалымат булактары, КТР, ЛТР. Мен оюмча ошол жерде ушул иштер жүрүш керек. Биз ал жерден концерттерди көрүп атабыз, бирок биздин жарандардын акыл, аң сезимин өстүрө турган маалымат булактары болуш керек. Эмне үчүн мисалы бир жылдан кийин төрөп атат энелер. Бул деген ошол энелердин ден соолугуна болгон сокку. Эмне үчүн ошо пособие үчүн кээ бир төрөгөндөр бар экен, мына келип атат. Пособияны алабыз деп төрөгөндөр. Кандай болот тиги бала? Кантип өсөт? Ал кантип толук кандуу Кыргыз Республикасынын азаматы, гражданини болот? Ал жөнүндө дагы
мындайча айтканда иши жок. Үй бүлөлөр бар. Тилекке каршы. Буну чындыктын мойнубузга алышыбыз керек. Анан эмне болуп атат? Анан аягында ушинтип 800-ге жакын мигрант мисалы ал күчкө толгон. Мына ушул нерсенин кесепеттери. Алар айла жок. Биринчиден жерде жумуш жок. Экинчиден тиги жакка барса кара жумуш. Мындайча айтканда кулчулук акыбалда жашап келе жатат ошолордун дээрлик жарымызы. Түшкөн информацияга караганда. Ошон үчүн бул чоң негиздүү багыт деп эсептейм. Буга көңүл буралы. Мен бул долбоорду колдоого чакырам, урматтуу коллегалар. Рахмат.